Азыркы жаштарыбыздын көпчүлүгү бактысыз. Бул бактысыздыктын көптөгөн себептери бар. Бирок бул себептердин ичинде эң негизгиси келечек тууралуу кайгы. Анткени расмий статистика боюнча 15 жаштан 29 жаштагы жаштардын 30% эч бир жерде окушпайт, эч бир курска барышпайт жана иштешпейт. Өз келечектеринен үмүтсүз. Себеби аларга туура багыт берген ата-эне же жакындары жок. Жакындары жок дегенде томолой жетимди эске албаңыз. Билимдүү, илимдүү, туура багыт берүүчү жакындарды эске алыңыз. Бактысыздыктын дагы бир себеби алар өздөрү сүйгөн кесипти тандабастан жакындарынын сүйгөн кесиптери же болбосо ата-энесинин орундалбай калган армандарын ишке ашыруу болуп саналат. Эгерде сиз балаңыздын бактылуу болуп жашашын кааласаңыз, анда биринчи кезекте балаңызга инвестиция кылыңыз. Эгерде келечегибизге инвестиция кыла турган болсок, эң башта жаш кыздарыбыздын мектепти таштоо проблемасын батыраак чечишибиз зарыл. Дал ушул сыңары дүйнө менен атаандашкыбыз келсе, кыз-келиндерибизди жумуш орундары менен камсыз кылуубуз керек. Бирок инсандар эне болуп убактысын бала тарбиялоого сарптоону тандашы да мүмкүн го, дегениңизди баамдап турам. Туура, мындан да сонун дагы эмне бар? Деги билимдүү апаларды тарбиялоо ал апа чоңойто турган бала үчүн да, өлкө үчүн да жакшыраак эмеспи? Себеби бала өстүрүүгө байланыштуу бардык маалыматтарда билимдүү апа ал балага жасалган эң чоң инвестиция экенин белгилешет. Бизди чоңойткон апалардын, тайэне, тайата, чоң ата чоң энелерибиздин мындай мүмкүнчүлүгү жок болчу. Менин апам мисалы башталгыч классты эле бүтүргөн. Мүмкүнчүлүк жок болгон. Айылда орто мектеп болгону үчүн окуусун уланта албаптыр. Дүйнөдөгү мен тааныган апалардын ичинен эң ийгиликтүү апа менин апам. 5 баласын баарын университетте окуткан, ийгиликтүү инсандардын катарына кошкон. Бирок мен азыр апама салыштырып баарына эле бирдей сунуш бере албайм. Анткени кырдаал өзгөрдү. Ушул себептен улам 21-кылымда эгерде дүйнө менен атаандашууга бел байласак, ишти жаш ата-энелерди окутуудан башташыбыз керек. Жүргүзүлгөн баардык изилдөөлөр бир ооздон өнүгүүнүн алгачкы кадамдарынын бири. Айрыкча аялдарды окутуу жана жумушка орнотуу экенин айтышат. Формула өтө жөнөкөй. Дагы да ийгиликтүү жана ден соолугу чың балдарды өстүрүүнүн жолу кыз-келиндерге сапаттуу билим берүүдөн өтөт. Эгерде сиз балаңыздын бактылуу инсан болуп жашап өтүүсүн кааласаңыз, анда балаңыз менен көбүрөөк убакыт бөлүп ойноп жана балаңыздын келечеги үчүн инвестиция жасаңыз. Ошондой эле кесип тандоодо сиздин каалооңуз эмес, өзүнүн каалоосуна коюп бериңиз. Ошондой эле жар тандоодо да өзүнүн каалоосуна коюп бериңиз. Анткени инсан эки нерседен гана ырахат алып бактылуу боло алат. Биринчиси өзү сүйгөн кесип, жана экинчиси сүйүп алган жары менен жашоо.